Негизи мен ушул экрандан пайдаланып, бизден элетте турган өзүбүздүн жарандарга кайрылып кетмекчимин. Бул каттоо эч кандай кооптонуу жаратпайт. Бул кандайдыр бир социалдык камсыздоолорго эч кандай таасир этпейт. Же болбосо сиздерде туулуп аткан маселе ошол эле салык маселеси, салык чыгып калат, андан да кооптонбоңуздар. Бул негизи эле бул дүйнөлүк практикада ушундай суверендүү мамлекеттерде өтүүчү бир каттоо болуп эсептелет. Сиздер билесиздер, биз элди дагы мындай каттоолорду жүргүзүп келгенбиз. Ошол багытта эч коопсуз бир иш чара деп айтып кетмекчимин. Негизги бүгүнкү күндүн талабы боюнча биз Айыл чарба министрлиги деги эле өкмөтүбүз көп платформада иштеп, санын ариптештирүү багытында жүрүп атабыз. Бул иш чара дагы санын ариптешкен өзүнүн стат комитеттин платформасында жүрөт. Жергиликтүү башчылар менен, жергиликтүү бийлик менен окутуу иштери жүргүзүлгөн. Булардын бюджеттери, булардын ошол биринчи формадан 4-чү форма чейинки болгон иштердин бар жогу камтылган санын ариптештирүү түрүндө жүрөт.